МВД кызматкерлерине жана Кашкар Астакан ишке баа бергенде кандай дейсем, булар абдан жакшы иштеп атат десек жаңылышпайбыз. Эми чындыгында алып келгенде мына ички иштер министри ушу Кыргызстандын ичиндеги тартиптер менен жакшы иштеп атышат. Андан сырткары, тышкы мына Баткенде дагы ызы чуу болду, Тажикстан менен коңшу өлкө менен. Аяка дагы МВДнын кызматкерлери барды. Бүгүнкү күндө реформаларды киргизип атышат. Ал реформа боюнча дагы абдан кыйын моменттер болуп атат. Эми өзүбүз да көрүп турабыз бүгүнкү күндө. Бирок аракет менен ушул реформаны дагы киргизишти. Эми бардык нерсе жакшы болуп аткан дегенден алысмын, бирок аракеттери бар, иштеп атышат деген ойдобуз. Албетте татыктуу деп ойлойм. Себеби дегенде иштеп атат, аракет кылып атат. Эми мына Кудай буйрса, ошол өткөндө дагы Кашкар Астакан иши менен да жолукканда дагы 1-январдан баштап ушул милиция кызматкерлеринин дагы акчаларын дагы көтөрөбүз дейт. Сержантский составына биз дагы колдоп бердик. Депутаттар татыктуу деп ойлойм, эсептейм, иштейт. Кудай буйрса аракет кылат деген дагы ойдобуз, үмүттөбүз. Эми мына өзүңүздөргө маалым болгондой, биздин ушул мурунку президент менен ушул кармашуу болгондо дагы өзүңөр себеп болсоңор керек, ошол жерде жүрсөңөр керек. Ал жерде дагы МВД кызматкерлери ушундай тартипти кылышты. Биздин ушундай спецназдар киргенден кийин дагы эртеси күнү ушул МВД кызматкерлери барып порядок кылып, бардык нерсени уюштурду. Эми мына МВДнын ушундай Чүйүскө областынын тиги начальниги деле ушул ушул ызы чуунун айынан бүгүнкү күндө дагы эле Москвада больницада жатат. Жакшы эле иштерди алып барып атат деген ойдобуз да. Эми бар, көп мындай минус жактары, бирок аракет кылып атышат. Бүгүнкү күндө ал нерсе да болбой калбайт. Болуп атат. Бирок аракеттери күчтүү. Эми абдан чоң ушул Крым дүйнөдөгү мындай алып келгенде уюшулган топтор аз болуп калса керек. Биз мисалы үчүн бизде маалымат деле жок. Андай ар кайсы жерде майда чүйдөдөн болуп калып атат. Эми бардык нерсени эле ушул бандиттер кылып атат дегенден да алыспыз. Эми бандиттерде деле бар кылып аткан иш. Бирок көбүн камап аракеттери кылып атышат бүгүнкү күндө. Эми жанагы жаңы реформа да болуп, ушул МВДнын ичинде дагы ар кандай нерселер болуп атат да. Азыр дагы бүгүнкү күндө мына оперлерди көбүн жумуштан алып атат. Следствияга болгон күчтөрдү берип атат. Ушул боюнча дагы өткөндө бизде тиги МВД кызматкерлери келип отчет беришти. Ошол моментте да биз болбой калдык комитетте. Ошол моментте дагы суроолорубуз бар болчу. Биздин сунушубуз эми азыркы күндө ушул оперлерди кичине албай турса жумуштарынан, дагы эле ушуларды эми следствие бул оперативный жумушту кыла алабы деген суроо жаралып атат да бу жерде. Азыр эми бүгүнкү күндө мунун следствияда мына бир следовательде 100 иш болсо, азыр 200 ишке чейин катталып, аларды бир следователь жумушун так алып бара албай атат да. Сиздин маегиңизге рахмат. Ушул аягында 1-ноябрь байрамыңыздар куттуктоо айтып койсоңуз. Эми жалпы ушул 1 Кудайга ушул Кудай тааламга эме кылабыз. Анан экинчи ушул милиция кызматкерлерине мына 1-ноябрь чоң майрам келатат. Милиция кызматкерлери иштерине ийгилик каалап кетебиз. Албан ийгиликтерди каалап кетебиз. Ушул биздин Кыргызстанда ар дайым тынччылык болсун, токчулук болсун, ушул милиция кызматкерлеринде жакшылыктар ар дайым болуп турсун.